Бисмилля дегенде эле долгая поездка көрөт го. Алабыз да. Так, дордой экен. 15 километр 47 минут дейт. Өлүп калыптыр бирок. Кеттик, иш таштадык. Ошентип биринчи заказды алдык, туугандар. Линияга чыгар менен берди го. Так, Мурас Ордодобуз. Ассаламу алейкум. Асанов каналынын көрүүчүлөрү. Каталышта кандайсыздар? Алиса, закнись. Молчать. Так, Мурас Ордоға келіп, байкен машинасын алып, линияға чықтық. Биринчи заказды алдық. Бүгін Құдай бұйырса, қанчанчы март болып қалды? 15 март екен, туғандар. 15 мартта ушул баягы кып-кызыл болгон ласточка менен эконом тарифте иштеп дагы көрсөтпөйүн деп атам. Құдай бұйырса, жумуш жакшы эле башталды окшойт, а? Сразу эле долгая поездка берди Дордойго. Көрөбүз эми канча чыгат, канча убакыт барабыз. 50 минут деп көрсөттү. 50 минут барсак нормально. İşte başladık anda. Videonun ayağına çen görüyoruz tuğanlar. Kanalıma kattalik bolsanız kattalıp подписаться кнопкасын басып коюңуз, ошондой эле лайк, комментарий жазып коюңуз. Так, биринчи заказ алып келдик. 50 минутта көрсөттү эле, 50 минутта келдик го. Пробка менен объездной. 520 сомго келдик. Оплата наличка. Кийинки заказ берелик. Так, билесиңер, парк, Эксперт парк. Эксперт паркта иштейбиз тугандар. Кынакей. Тугандар, эгерде сиздер Бишкек шаарында болсоңуздар, эми Кыргызстанда болсоңуз, же Оштобу, Яндексте иштейм десеңиздер, мондай жеңил машина менен эконом тарифке, же комфорт плюс, бизнес кааласаңар, билесиңер, мен Грузовойдо спринтер менен иштеп атам. Спринтерге уланам, Яндекске иштейм десеңер, анда мен сиздерге могу Эксперт таксопаркын сунуштап кетмекчимин. Бул Эксперт таксопаркы Кыргызстандагы эң жакшы таксопарктардын бири тугандар. Мен силерге айтып кетейин ушуну. Бунун комиссиясы өтө ыңгайлуу да. Өзүңөр тандайсыңар. Комиссиясы ар бир заказга 4 сомдон ала турган кылып койсоңор болот, же болбосо 2%ден коюп койсоңор болот, же болбосо күнүнө 55 сомдон ала турган кылып койсоңор болот. Ушуга өтө ыңгайлуу да. Мага ушул комиссиясы жакты. Ошон үчүн мен сиздерге да сунуштап кетмекчимин. Техподдержка 24 саат 7 күн любой время поддержкадан берет. Если кандай жардам керек болсо, жардамын аябайт. Ошондой эле приведи друга деген жанагы бонусу бар. Сиз биринчи Эксперт таксопаркка кошулуп иштеп жаткан болсоңуз, азыр досуңузду кошсоңуз, сиз досуңузду кошкон үчүн сизге 1000 сом салып берет. Балансыңызга берет, же болбосо Мбанкыңызга салып берет, любой. Ошол туугандар кошулга 5-6 досуңар киргизип коюп 5-6 миң иштеп аласыңар туугандар. Ошол Эксперт таксопаркты сунуштайм. Чогуу иштешебиз. Мен өзүм да экспертте иштейм туугандар. Кошулгула. Биринчи заказды канчада алдым эле саат? Айтпай калдым, а? Так, 11:34 заказ алган экенмин. Азыр 12:35 міндетті. Дордойдобуз, стоянка Аксу. Заказ берсе, экинчи заказды алып кетели. Бүгүн суббота да, күнгө суббота күн. Шаардын ичинде пробка анча болбойт, бирок бул объездной жак, Дордой жак өлүп калыптыр. Бүгүн колдон келсе шаардын ичинде жүрөбүш керек. Объездной жакка түшкүм келбейт вообще. Заказ жок го. Экономдуу заказ ушундай болсо да билбейм да. Башкаларынчы бизнесте вообще уктайт го эми. Экинчи заказды берип атат. 2 минутка жетпей эле. Алам да. Кайка барасың сен? Көрсөтпөйт да. Кеттик анда, экинчи заказ бар эле. Кудай берсе, экинчи заказды алдык. Берген заказыңар колой. Дордойдун ичинен экен де. 700 метрге. Өлүп калган экен да. Өз Дордойдон чалбай атса. Эй, настроение жүрөт ушинтип. Жок, мынашада дагы. Койгон точкасында турам жокко. Үчүнчү заказ попутчик берет го. Бар жогол дейбиз попутчикечи. Попутчикке жогол дейбиз. Так, экинчи заказды алып келип таштадым. Кана. Так, 99 сом, 79 сом калыптыр мага. Най. Бирок булар 250 сомго турду. Кичине жүгөрү экен да.
оплата кылып бересиз дедилер, макулдап күлөрүм. 3-чү заказды таштадым туугандар. Ой. Андан кийин эле кайра 4-чү заказды алып койдум. 3-чү заказды канчага таштадым? 287 чыккан, 237 сом калды мага. Андан кийин Лев Толстойдон заказ түшүп калды. Прям Левага жеткен да. Левага заказ бар алчы, бул каяка барат экен. Дордой жакка барбасын да эмне болсо дагы. Канаки. Лев Толстой 2А дейт. 102 сомго могун алып келдим да. Бакта окуу жай бар го. Индустарды Пакистан сертификаты кылып. Которгону 102 сом. Андан кийин заказ алып койдук, 4 заказ болуп калды. Эм банк туда баланс деп. Жакшы сүйлөп албайт экен. Тек келгиче ушуну сурап келе бербей, эм банкка которамбы, эмнеге которам депчи. Келгенден кийин эм банк сурат, эм банк бердим, эм банкка которо албайт. Андан кийин един салып салдырдым. Orada жеткенден сурайт да. Сонда бир туру төлөп койсом эмне болот? Более китайский. Бунда китайскилер көп. Таксиде. Так, 4-чү заказ алып койдум, келатканда эле берген. Барал, сен бул каяка барат экен? Алматинка, 7 апрель. Улица жакта жүрөбүз. Так, 12 минутада 5-чи заказ алып келдим. 135 сомго. Андан кийин бирок заказ түшө элек. Бакамбаева Разаковада турам. Канча иштедик? Кана азыр заказ кошуло элекпи? $946 сом иштептирбиз. Орозбекова 2, дроп 2ден заказ түшүп атат. Алабыз, как обычно. Без коэффициент. Туугандар. Кайсын көрүлекмүн. Баягыда чыкканда ооз ачып убактысында эле тойсеп көрдүм го. А так жок коэффициент. Коэффициенттин кызы да жок азыр. 6-чы заказ карап койгула. 2 минутта, почти 3 минут болуп калды. 65 сом, эй! 65 сом. Совсем жирный заказ болуп кетти го. Аркасынан кайра заказ алдым. 50 сом заказ. Буга барайынчы, бул каяка барат экен, а? Эки баласын могу жерге алып келдим. Частный школду бир бала кеткен иншалла. Так, 178 сомго келип калдык Орто Сайга. Так, саат канча болду? 2ден 49 мүнөт өтүп калыптыр. Обед чейинен. Бир саат өтүп кетти. Вообще 7 заказ кылып турбуз. 7 заказ менен 1143 сом иштеппиз. Так, баланста 88 сом эле калды. Яндекс чеп койду. Так, Яндекстин комиссиясын айтайынбы? Бишкек шаарында эконом тарифте канчадан алат? Так, комиссия парка 4 сом алат, мен каждый заказдан. А Яндекс 15,7% алат, почти 16%. Ошол туугандар. Чай ичели. Обед чалып анан кийин жумушту улантабыз. Чай ичип бүткөндөн кийинки заказ 20 мүнөттө 7 километр алып келдим. Заказ түшүп атат. Онлайн 1 километрден 191 сом, оплата карта менен. Орустар экен, орустар карта менен төлөштү. Жакшы, рахмат карта менен төлөгөнүңүз үчүн. Капас балансымда аз эле акча калды эле. Бишкекте ушу баланска акча сала берип да жеткенсиң да. Конечно, аз иштеп аткандан аз акча салабыз да. Аз саласың, бат эле түгөнүп калат, кайра саласың. Моюнуп карта менен төлөсөң жакшы. Балансыңа түшүп калат. А Москвада наоборот го, снимать эте албай. Оор боло бересиң го. 15 минутта кийинки заказ алып келдим, 5,5 километрге. 154 сом. Андан кийин заказ берген. Пробка менен барат экен. Так.
барабыз. Айлантырып бара калалы эми кийинки заказга. Что-то заказ тындырбай эле берип атат. 18 минутада та канча 5,5 км алып келдим. 180 сомго. Чоң кыз бирок мага 200 сом берип түшүп кетти. Рахмат дедим. Укпай түшүп кетти ал. Не кылабыз, алып койбойсо. Ой, канча иштедик? 9 заказ менен 1426 дейт. Та жакшы мен бул машина аренда эмес. Если аренда болсо, фиттер күнүнө 1000 сом экен. Азыр 1000 сом арендасын берсем, 400 күндө 500 сом, 600 сом бензин кетсе. Так ошондо расходун да жабы элекмин да. Саат 4-төн 43 мүнөт өттү. Что-то такси биякта болбойт окшойт туугандар. Таксилер кантип атасыңар? Машина өзүңөрдүк болсо дагы. Не, бензин эмес, суу куюп жүрөсүң. Что-то түшүнбөдүм. Чарчап кеттим бирок ай. Ошо 1400 сомду расходду жапкыча чарчап кеттим го мен. Кичине салайынчы. Muhabbat ne desen köngül ardağım, Işkın köçasida kızıl yanağım, Şiir yazay desem yok titrar barmağım, Seni yakşı görer idim muhabbat, Aşıktardın merikesin toyladım, Aşık bolup kalganım men oyladım, Men osulay yüreğimmen oynadım, Seni jakсы görüp kaldım mahabat. Akılımdan adaştırgan kimdeymin, Yüreğimdi жылытпасаң gülböymün, Meni jakşı görösүңбү bilbeymin, Seni jakşı görüp kaldım mahabat. Туугандар, карагылачы могу видти. Бишкектин панорамасына чыктым. Шундай өзү Россияда жүргөндө, Москвада жүргөндө эле шундай Бишкекти сагынып, катуу сагынып келгем да. Келип эле панорамага чыгам деп мындай ойлоп келдим эле. Бирок эч саат убактысы келбей койду. Мына Кудай буюрса бүгүн убакыт сааты келип калган экен. Панорамага жакындап калдым эле. Магистральда болчумун жана билесиңер, кичине эс алайын деп жатып ойлондум, панорамага жакын азыр. Панорамага барып келбейинби деп ушинтип келип калдым. Карагылачы могу кооз тып тынч го. Тиги Москвага караганда Бишкек тынч, билесиңер, Бишкекке караганда өзүнчө бияк вообще эле тынч да. Миң вообще сергийт. Бишкек сагынгандар барбы? Көрүлөчү Бишкекти. Сагынычыңар таркасынчы. Мына кыпкызыл болгон ласточка менен келип калдым. Ушинтип тырмышып чыгып келип калдык бияка. Ошол туугандар, Бишкекти сагынган болсоңор, сагындык, Кыргызстанды сагындык деп жазып койгула. Деп дем алып коеюн таза абалардан. Мурун панорамага көп чыкчу элек да. Студенттик кезде окуп жүргөндө, анан жаш кезикте көп жүргөнбүз да, көп чыгып калганбыз бияктарга. Түндө ошондо мояктарда этажкалар аз болчу да. Анан панорама өзүнчө эле бийик көрүнчү эле. Азыр могу этажкалар көбөйүп, бийик зданиялар жакын жерлерге салынып, уже панорама мындай ылдый эле көрүнүп калыптыр да. Азыр чота чыгып алып таң калам, мурун ушул жака чыкчу элек. Чота шаарлар жакындап, анан жапысыз эле көрүнүп калыптыр азыр бийик этажкалар курулгангачы. Тетиги жерде жаңы ак үй көрүнүп экен. Прям жакын экен. Азыр карап көрөм. Эсте жолубуз түз болсо, жакын болсок, анда көрүп өтөйүнчү жанынан. Бүгүн ошо Кыргызстанга, Бишкекке болгон сезимде чота ойгонуп кетти. Ошол бир көргүлөчү. Уй, эмне жерде жатат. Жака келип алып иш кылышат бирде. Анан Бишкек жөнүндө айтып берейинчи туугандар. Бишкек кандай экен деп сурагандар бар. Мен өзүм да оюм башкача болчу. Бишкек сонун жакшы. Эми жакшы, ооба өнүгүп атат.
болгонмун водительдерге жаман таң калдым. Мал экен водительдерчи. Малдар айдагандай эле айдашат экен. Жанагы көчөнү мал басып кетет го, ошондой эле басып кетишет экен. Поворот жаксаң кое бербейт. Мындай поворотти жакканда башкалар билбейм мындай. Анда мен бияка чыгып атам, оңго чыгып атам, же солго чыгып атам деп эскертет да, мындай сары жагыпчы. Аны көрбөйт наоборот. Поворот жакса кайра өчөшүп, жабышып алдында машинагачы кое бербестен. Ошентип айдашат экен. Пробкада турсаң, эми мен азыр такси болобу деп сурап калышып атат да. Москвада билесиңер, пробкада турсаң эми жөн эле саатың өтөт. А так мындай тынч эле отурасың, эми кичине жамбашың ооруп кетиши мүмкүн. А так мындай мээң анча деле оорубайт да, башым оорубайт. А бияктачы ё-моё, пробкада турасың, коркуп турасың титиреп. Азыр алдымда машина жылса жылайын депчи. Болбосо эки жагыңа тең сайып кетейин деп, тебелеп кетейин деп айдашат экен. Бирөөнү кой берсең 5-6 кирип кетет. Чыгып водительдерге жаман таң калдым. Аман эле болгула. Кыргызстанда айдап жүргөн водительдер, акелер, үкелер, байкелерчи. Кичине правиланы үйрөнгүлө, өнүгүлө, өскүлө, кичине сабырдуу болгула. Бирөө кичине алдыңарды мындай тороп өтүп кетти, кичине сабырдуу болуп кой берле. Алдына келип, сигнал берип, аны кысып. Жана мен ушу такси айдап жүрсөм, ушундай окуя болуп калды эми. Аны вообще кыскан жокмун, акырын эле оң жакка чыгып кеттим. Ал жай эле келатканда мен жөн эле жетишип эле чыгып кеттим. Катуу келген жок ал. Ошондо дагы мен ага жол бошо түшүп керек экенмин да. Алдыма өтүп келип, кысып, сигнал берип, токто десем токтобойт, моргайт десем токтобойт. Ошол бойдон кетип калды. Ошончолук кыйынсаңарбы, моргайт этип мындай кысасыңарбы, сигнал бересиңерби, алдына кысып токтоп түшкүлө, мушташ кыла, до конца болгула. Жөн эле кысып туруп же сигнал катуу берип туруп кетип калбастанчы. Же жанагы степкен кысып туруп кетип калды. Мен просто жолум поворот оң болчу, клиент бар болчу да. Ага чейин ошо поворотко чейин моргайт этип, токтойбу деп сигнал берсем токтогон жок, кетип калды. Эми анткени кереги жок да. Ошончолук эле эр жүрөксүңбү, өзүң шерсиз атасың, алдыма кысып кыстың, ошончолук болду, токтот дагы, мушташ. Мен алдым эмне торойсуң, мен алдым эч ким торобош керек депчи. Бирок анчалык эле катуу торогон эмесмин эми. Акырын эле чыгып кеткенмин. Алды эле машина эле жай эле келаткан. Ошондой келесолор көп экен, Бишкекте. Аман эле болгула, ден соолукта болгула. Өзүңдү таппай көптүн арасынан, жүргөндө айыга албай жаратымдан, коюлуп арман болуп агып жаттым куштардын куса серпкен канатынан. Алыстайм ары бери, жалгызмын, жан көргөн жок аны деги. Тиктетет кайра тигил көктө тизилген каркыранын сабы мени. Көп жаштар көчө менен агат тулам, көрө албай жалгыз сени арасынан. Атыңдын баш тамгасын тапчу болдум, талпынган куштун гана канатынан. Күйүттүм өз да зарды калар, билгендей махабаттын дарты алар. Моңумдун баш тамгасын эске салып, муңайта бербегиле канаттуулар. Туугандар, каналга катталып, лайктан басып койгула. Подписаться болуп элек болсоңуз, подписаться кнопкасын басып коюңуз, лайктан басып, комментарийден жазып койгула, туугандар. Мага ошол эле керек. Башка эч нерсе керек жок, туугандар. Ошо, барарга салам алейкум анда. Опа, плюс 30 сом менен берет кой. Через 100 метров поверните направо. Сени албай койсом уят го. Так, кана кайкырайм мен. Азыр советский менен эле түшөт экенмин, Так, саат 6-дан 11 мүнөт өттү. Панорамадан түшүп келдим. Түшүп келе линияга чыксам сразу плюс 30 менен берди. Заказ отменен. Ушинтип койду го. Кайра эле плюс 30 менен берип атат. Через 100 метров развернитесь. Там разворот алып кетишим керек. Развернитесь. Развернитесь дейт. Майли, развернусь. Подожди, Алиса. Эки жак карап алайын. Через 200 метров поверните направо. Ой. Жаңа эле бул телефонда музыка койдум эле да. Үнү чыгып калыптыр Алиса. Туугандар, бул заказды алып келдим 20 минутада. Плюс 30 коэффициент менен алган заказым 198 сом. 200 сом берип туруп рахматтан түшүп кетти экебиз.
Сізге де рахмат дедім 2 сом чай бергеніңізге. Так, қанша іштедік ананы? Құна 11 заказ болуш керек та. Аға чайын сіздерге туғандар. Эксперт таксопаркта айтып қойына. Мен үші доштар да мыслыча. Қосылып іштегіле. Так, 1736 сом іштеп тұрмыз туғандар. Так, 11 заказ менен. 11 заказ менен 82 километр жүрүп тұрмыз. Бензин монча қалыпты. Жана өйдөрөт болчу. Жарымдан ылдый болчу да. Қанша кетті білбейм. Saat 6'dan 38 минут қалды туғандар. Бүгінгі жұмышты бүтірдім оқшайды. Так, ооза ачар уақытысы болайын деп қалды. Дос балдар ооза ачабыз деп чакырып атат. Мен ораза карма оозамдагы эми. Алар менен кошо барып, жогу ооза ачып келейин. Бүгүнкү жумуш жөнүндө айта кетсем, 1736 сом болду. Машина бекер болду, мен байкем болгон үчүн. 700 сомуна сотко кетсе дагы 1000 сом калыптыр да. 11:40 баштадым эле. Ошол тугандар бүгүн толук сменаны тарта албай калдым. Буюрса эртең дагы тартам. Кийинки видеодо толук тартып көрсөтөм деген ойдомун. Ошондой эле видео жаккан болсо лайктан басып, комменттерден жазып кала тугандар. Билесиңер, мага ошол эле керек, башка эч нерсе кереги жок. Анан айта кетчү нерсе тугандар, билесиң, көрүп атасыңар, Мынагы соцсетте, Instagram, любой жакта мынагы Асланга сбор деп, Асланга акча чогултуп ошондой болуп атат. Мен дагы каналым менен бөлүшүп коеюн тугандар. Если колуңардан келсе, М-банкына же болбосо Сбер, Тиньковна акча которуп коела тугандар, соопко калалы. Ошол тугандар колубуздан келишинче жардам берели. Азыр Хамзаныкы чота бүгүн бүтөйүн деп калган окшойт. Эми Асланга өтүп атабыз дейт. Билесиңер, Аслан деген дагы жаш бала ушинтип ойлойт экен, андан кичирээк, Хамзадан кичирээк. Ошого да жардам беребиз деп азыр эми ошонун шотторун коюлат. Если ошону коюлса, анда мен Аслан деп туруп Асланды коюп коймой тугандар. Себепчи болуп калалы. Биз жаш балабыздын өмүрүн сактап, жакшы жашоосун тартуулаганга ошол тугандар. Ошол менен видеону жыйынтыктайын. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө анда тугандар, баарыңыздарга салам алейкум. Тынч болуңула, аман болуңула.